Эгемендүүлүк күнү Токмок шаарында Чүй облусунун башчысы Канат Жумагадиевдин катышуусунда чоң масштабта белгиленди. Султан Ибраимов атындагы Борбордук аянтка аба ырайынын тургусу болгонуна карабастан таң эрте жүздөгөн тургундар чогулган. Алгач шаардын өнөрпоздору конокторго улуу Манас аталышындагы сахналаштырылган программасын тартуулашты. Жаркынынан бүткөндө кыр чоргур. Президенттин Чүй облусунда өкүлү Канат Жумагадиев өз сөзүндө облус башчысы экономикада, билим берүүдө жана саламаттык сактоодо жаңы демилгелер ишке ашып жатканын белгиледи. Анын ичинде Токмок шаарынын социалдык экономикалык абалы жакшырып, алдыда ири долбоорлор жүзөгө аша тургандыгын айтты. Кыргыз эли биздин ата-бабаларыбыздан байыртадан эркиндикти тутуп, мамлекеттүүлүк үчүн кылымдар бою күрөшүп келди. Эгемендүүлүк үчүн нечендеген эр азаматтар өз өмүрүн арнады. Андыктан бүгүнкү майрам ар бирибиз үчүн улуу күн. Белгиленип жаткан 32 жыл бул тарыхтын өлчөмүнөн алганда аз эле убакыт. Бирок биз мааниси жагынан кылымга тете мезгилди басып өттүк. Дүйнөлүк коомчулукта өз ордубузду таптык. 7 мектеп, 4 бала бакча, 8 саламаттык сактоо мекемеси, 2 социалдык шаарча, ошондой эле 6 спорт имараты жана 1 маданият үйү курулууда. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев куттуктоо сөзүндө Кыргызстан акыркы жылдарда толук кандуу мамлекет катары калыптанып, бакубат жашоого жана туруктуу өнүүгө бет алганын билдирди. Эгемендигибиз басып өткөн жолубузду, ийгиликтерге кантип жетишкендигибизди, кыйынчылыктарды кантип жеңгенибизди, жаркын келечек курууга багыт алганыбызды эскертип турат. Бул мезгил аралыгында бир топ оош-кыйыш окуяларды баштан кечирип, кетирген каталардан утур сабак алып, улам такшалып олтуруп ийгиликке жетүү үчүн илим, билим, мыкты тажрыйба, чечкиндүүлүк жана саясий эрк керек экенин ынандык. Азыр бизде аталган сапаттардын баары жетиштүү. Күпүлдөтө Манас айткан бузуландар, улуттук бийлерди ийине жеткир аткарган жаш кыздар тобу элдин алкоосуна ээ болду. Ошондой эле өлкөнүн өз алдынча эгемен жана көз карандысыз мамлекет болушуна салым кошкон тарыхый инсандар тууралуу сахналаштырылган программа көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ажырагыс биримдиги жана бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарган эчке биримди. Токмок шаарынын элин ушу бүгүнкү күндөгү эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элге тынччылык берсин. Ата-бабасын арбага колдоп, өсүп өнөлү, далай кыйын күндөр өткөн башыбыздан анын баары артта калды. Мындан ары өркүндөй берсин. Ушул Токмок шаардык милициясында ушул 30 жылда иштеп пенсияга чыккам. Ошо эң биринчи ошо имандуулук, тартиптүүлүк, мындай кичине бир жашнакай, кичине бирибизге күйүмдүү, бирибизге боорукерлик болуп, элибизге тынччылык болуп. Я от души всех поздравляю с нашим праздником. Всех, и русских, и киргизов, татаров, всех, кто живет в нашем родном Кыргызстане. Желаю процветания нашему городу. Илгерки адамдарыбыздын баарын эсибизге салды. Жанагы Султан Ибраев деген биздин агаларыбыз болот, биздин айылдан болот. Абдан кубанычтабыз, сүйүнөбүз, ушундай дарыктуу адамдарыбыз бар экен. Азыр алдыга кетип баратабыз. Ошонун баардык чет өлкөлөр бизди билип, ошо биз жөнүндө жазып, кыргыздык деген каяктан чыккан, эмнеге болгон, кандай сууларыбыз бар, кандай тоолорубуз бар, баардык сердин келечеги. Эгемендиктин 32 жылын белгилөөгө Токмок шаары жогорку деңгээлде даярданган. Иш-чаралар концерт, көргөзмө, жарманкелер менен коштолуп, кечинде майрамдык салют менен жыйынтыкталды. Сталбек Абдыраев, Руслан Барененко, ЛТР каналы, Чүй облусу.